Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Чынара Асылбекова жана Бермет Камбарбекова иштеп жатат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио кутчулар. Мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо жана башкаруунун формасын аныктаган референдум өттү. Бүгүнкү күндө анын жыйынтыктары жаңы сандар менен толукталып жатат. Акыркы маалыматтар боюнча бюллетендердин 99%-дан ашыгы саналып, жарактуу болуп табылган. Бул жолу Борбордук шайлоо комиссиясы 17 талапкерди каттоодон өткөргөн. Калктын басымдуу добушун алып, өлкөнүн президенттик кызматына болгон жарышта Садыр Жапаров жеңишке жетти. Биз бүгүн таңкы бурулушта Талайгүл Чабдарова экөөбүз мына ушул негизги маселеде Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Бекматов Абдыжапар Капыровичтин катышуусунда мына ушул шайлоонун өтүшү, шайлоочулардын катышы, ачыктыктын капсыз болушу дегеле шайлоо процессине байланыштуу багытта сөз кылабыз. Андыктан түз эфирибизде мына ушул уктуруубузда кене маалымат алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Талайгүл биздин угармандарга анда телефон номерлерин эске салып кетели. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 мына ушул телефондор аркылуу эгер сиздерде суроолор болуп калса кабыл алабыз. Ал эми биздин студиянын мейманы жогоруда айтылгандай Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бекматов Абдыжапар Гапырович. Саламатсызбы? Кутматтарыңыздар менен. Рахмат, биздин биринчи радиого кош келипсиз. Анда сурообузду баштайлы. Абдыжапар Гапырович, мына автоматтык алгач эле ушундай бир жөнөкөй бир суроодон баштап алалы. Эсептөө урналарынын алдын ала эсептөөсү боюнча учурда Садыр Жапаров алты экени маалым. Анан негизи ушул президенттин мөөнөттөн мурда шайлоонун алдын ала жана кол менен саноо статистикасы ушул бүгүнкү күнгө кандай болуп атат? Ушул боюнча баштасаңыз. Жакшы болот. 10 январга дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоосу жана референдум массалык маалымат каражаттарында коомчулугубуз билгендей мыйзамдын чегинде өттү. Бүгүнкү күндө сиздер белгилеп өткөндөй автоматтык эсептегич урналардан келген алдын ала маалыматтар бүт элибизге жарыяланып атат. Ага ылайык шайлоонун өткөндүгү жана референдумдун өттү деп эсептелгени мындай айтсак болот ишеничтүү. Мисалы президенттик шайлоо боюнча жалпысынан шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын дээрлик 40%ке жакын шайлоочулар келип катышты. Бул 1.416.485 түздү. Азыркы убакта автоматтык эсептегич урналардан келген маалыматтардын негизинде маалыматтар азыр анан кийинки референдумда болсо, референдумга дагы ушундай эле 3.563.574 шайлоочунун тизмеси киргизилген. Тизмеге киргизилген шайлоочулардын дээрлик 40%га жакыны, 39,77%, башкача айтканда 1.421.035 шайлоочу келип катышып, референдумда өздөрүнүн эрк билдирүүсүн, тандоосун жасашты. Бул маалыматтардын негизинде биз ушул референдумдун болуп өткөнүн айтабыз. Андан кийин азыркы убакта биздин аймактык шайлоо комиссиялар, участкалык шайлоо комиссияларынан протоколдорду кабыл алып, шайлоо документтерин кабыл алып, тиешелүү жыйынды таблицаларын түзүп аткан мезгили. Кечээ күнгө чейин бардык шайлоо участкаларынан, чет өлкөдөгү шайлоо участкаларынан сырткары бардык шайлоо участкаларынан тийиштүү документтер кабыл алынды. Азыркы кезде ушул аймактык шайлоо комиссияларында келип түшкөн кайрылууларды жана берилген шайлоо документтерин ушул обработка кылып аткан убакыты системдик администраторлор аркылуу биздин системага кол менен саноонун негизинде түзүлгөн протоколдорду азыр биздин борбордук серверге киргизилип ушундай процесс жүрүп атат. Биздин оюбуз боюнча биздин түзүлгөн календардык иш пландын негизинде биздин шайлоо комиссиялары, шайлоонун уюштуруучулары катары ушул процессти өзүнүн нугунда жүргүзүп атышат. Эми мындан ары кадамдар кандай болот? Шайлоо кол менен саноо аяктайт анан? Кол менен санаган аныктап азыркы кезде ушу аймактык шайлоо комиссиялар өздөрүнүн протоколдорун түзүп, андан алдында мен жана белгилегендей ошол келип түшкөн кайрылууларды карап, аларга тиешелүү чечимдерди кабыл алып, анан
Борбордук шайлоо комиссиясына бир эртеңден баштап биздин алгачкы протоколдор келе баштайт. Бир 10 күндүн ичинде биз мыйзамда 20 күндүн ичинде көрсөтүлгөн, бирок азыркы биздин шайлоо системабызга кирген жаңы технологиялардын жардамы менен бул алда канча эрте эле болот. Бул 10 күнгө жетип жетпей ушундай мөөнөттө биз эми мындай бир буга чейинки практикаларды эске алып ойлоп атабыз. Бир 10 күнгө жетпей биз шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктаганга бизге негиздер пайда болот. Борбордук шайлоо комиссиясы протоколдор келип түшкөн мезгилде азыркы кезде деле ушул кайрылууларды, арыз даттанууларды азыр кабыл алып, алар боюнча чечимдерди кабыл алынып атат. Өзүбүздүн ыйгары муктарга кирбеген маселелерге кайрылуу болгон болсо, анда тиешелүү мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына, башка органдар менен биргеликте азыр ушул маселелерди чечип атабыз. Шайлоону мына бүгүн шайлоо бүткөндөн кийин экинчи күн өттү. Сиздер дагы деле ошол шайлоонун акыркы баягы статистикасы менен баягы маалымат булактарына түз эфирде мындай бир тааныштырып чыгып турасыздар да. Туура. Анан кийин дагы мындай суроода Абдыжапар Гапарович, мына азыр эми эл аралык байкоочулар, көз карандысы байкоочулар дейбизби? Мына ушул эл аралык уюмдар өздөрүнүн шайлоодон кийинки баягы көз караштарын кандай эмнелерди байкаганы туурасында айтып билдирип жатышат. Алар ушул шайлоо мындай бир ачык, камсыз болду, ошол эле талапкерлерге мындай бир өздөрүнүн эркин атаандаштыкты алып чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындайча айтканда эл аралык стандартта өткөнүн билдирип атышат да. Негизи эле биздин эгемен тарыхында мындай биринчи эле жолу болуп аткан жок. Референдум менен мындай бир чогуу өткөргөн шайлоо болгон учурлар болгон да. Бул жолку шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү сиздин көз карашыңызда? Албетте, ар бир шайлоо кампаниясы өзүнчө ушул замандын, коомчулуктун өзгөргөнүнө жараша тиешелүү ушул мыйзамдык базага өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн, технологияларды кошумча толуктоонун негизинде жүрөт. Ошого байланыштуу сиз белгилеп өткөндөй, бул биздеги болуп жаткан саясий кампанияларга, дайындалган референдумду даярдоо өткөрүүгө, президенттиктин мөөнөтүнөн мурда шайлоосун даярдоо өткөрүүгө дүйнөлүк коомчулуктун да кызыгуусу жогору болду. Ушундай баягы биздеги эле эмес, эми дүйнө жүзүндөгү эпид кырдаал анчалык жакшы эместигине карабай, мына 45 мамлекеттен 35 эл аралык уюмдардан жалпысынан 333 эл аралык байкоочулар келип биздин ушул шайлоону даярдоо, өткөрүү, анын жыйынтыгын чыгарууга назар салышты. Алар өздөрүнүн кечээки күнү, мурдагы күнү, кечээки күнү ушул өзлөрүнүн корутундуларын беришти. Алар негизинен ушундай бир шайлоонун натыйжасына бир таасир этүүчү мыйзам бузуулардын, мүчүлүштөрдүн болбогонун белгилешүү менен биздин шайлоо мыйзамдарыбыздагы болуп өткөн саясий кампания эл аралык стандартка жооп бере тургандыгын, айрымдары ушундай өзүнчө бир суктануу менен биздеги өткөрүлүп аткан ушул жаңы бир технологиялардын коштоосу менен өтүп аткандыгы, адамдык фактордун минималдуу экендигин ушул байкашып өздөрүнүн мындай бир жакшы корутундусун берип атышты. Рахмат. Бизде Facebook пайдалануучулар дагы өздөрүнүн билдирүүлөрүн жиберип атат. Абдыкар Рустамов, кутман таңыңыздар менен, урматтуу биринчи радионун жамааты, жалпы кыргыз элин куттуктайм. Жаңы президенттүү болушу менен кааларым жерибизге тынчтык, биримдик жана ынтымакчылык дейт. Демек, таң эрте ушундай жакшы тилек бул дагы элибиз үчүн, угармандар үчүн өтө маанилүү болуш керек. Ушундай эле болсун, Анда дагы бир суроодо Талайгүл мындай деген, мына октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин коомчулуктун ушундай бир көңүлүн бурган бул шайлоо болуп атканда, сиздерде дагы ошол шайлоону мындай таза ачык өткөрүп берүү деген милдетти жоопкерчилик бар болчу. Анан эми шайлоонун жыйынтыгына өзүнүн баасын берип жатат. Мына мен четинен айтайын, кечээкүнкү мисалы үчүн Таза шайлоо ассоциациясы берген. Мына бул шайлоонун жыйынтыгын эки өңүткө бөлүп карап атышат да, саясий өңүттү, анан техникалык өңүттү. Эми техникалык деген жагдай бизге түшүнүктүү. Бул эми автоматтар
автоматташтырылган система, башкаруу системасы, ошол эле жанакы биометрикалык маалыматтарды тактай турган аппараттар, анан кийин урналар, автоматтык урналар, мына ошолордун баардыгында. Эми саясий жагынан алып караганда, алардын ою боюнча, демек бул референдумга мындай бир өздөрүнүн пикирин да кенен айта албай калды, шайлоочулардын саны аз болду деген жүдөөнү келтиришти да. Анан өзүңүз билесиз, бул баарыбызга белгилүү, форма 2 алынып салгандан кийин шайлоочулардын шайлоочулардын саны азайды, айрымдары укуктарын пайдаланбай калышты деген ойлорун да айтып атышпайбы? Анан ушул мына форма 2-ни алып салгандан кийин шайлоого канчалык таасир берди бул? Албетте, бул биздин ички тышкы миграциянын жогорку деңгээлин жагынан карасак, анда биз төмөн экендигин байкасак болот. Ушундай биздин шайлоого, референдумга катышуучулардын санын мындай бир салыштырмалуу түрдө. Бирок өнүккөн Европанын мамлекетинде ушул жалпысынан эле биз баягы батыш өлкөлөрүн ушу өнүккөн, саясий маданияты жогору деп мындай баалап келишет эми коомчулукта. Аларга салыштырмалуу мисалы жогорку, бул 40% катышуу жогорку болуп эсептелет. Ал эми аз болгонун бир 2-3 мындай бир негизги себептерин айтсак болот да. Мисалы кечээки күнкү өткөн шайлоодо мен ушу шаар боюнча бир нече шайлоо участкаларына барып өзүм мындай көз салып келдим. Ошого мындай салыштырып көрсөк, шайлоо тилкелеринин жанында шайлоочудан байкоочу көп болчу эле. Мурдачы үймөлөктөшүп ушул участканын тегерегинде баягы болельщиктердин жүргөнүн, машиналарга бири-бирин жетелеп атканын байкасак, азыр дээрлик шайлоо тилкесинин тегерегинде ушундай кишилер жок. Бул бир жагынан биздин баягы медиктердин, биздин ушул эпид кырдаалга байланыштуу сунуштарды угуп атат десек, экинчи жагынан ошол элдерибиз ушундай жанагындай шайлоого мындай күйөрмандардын, ушундай кишилердин, кызыгуучулардын ушундай аркы берки шайлоонун натыйжасына же добуш берүүчүгө бир таасир этүүчү фактылардын азайганын байкасак болот да. Мисалы сатып алуулар дээрлик бизге 2 гана мындай кайрылуу келип түштү. Ушул сатып алуу боюнча фактылар, аларды биз дароо укук коргоо органдарына бердик. Ал эми административдик ресурсту дагы мындай мурда ушунчалык чыркырашып калчу эле, азыр кечээки шайлоодо мисалы мындай кайрылуулардын аздыгынан дале байкасак болот. Өткөн мисалы октябрдагы шайлоодо 565 бизге кайрылуу түшсө, мисалы шайлоо жүрүшүндө бул эмеде болсо, бул компанияда мына шайлоого чейин 61 кайрылуу. Жүзгө жетпеген. 61 кайрылуу болду. Шайлоо күнү болсо 50 кайрылуу болду. Алардын көпчүлүгү ушул тизме боюнча, жана сиз белгилеп өткөн форма 2-нин жоктугунан айрым биздин ушул ички миграцияда жүргөн жарандарыбыз өзүнүн шайлоо тилкесин таппай калып, же болбосо мына парламенттик шайлоодо форма 2 менен бир жерге жылып алып, ошол жерге келип кайра өзүн таппай калган ушундай бир фактылар болуп атат. Негизинен ушул шайлоо процессине, добуш берүүчүлөрдүн эрк билдирүүсүнө бир таасир эткен мындай бир бузууларды байкай алган жокпуз да. Анан дагы бир нерсе, ушул эпид кырдаалга байланыштуу дагы биздин бул жеке коргоочу каражаттардын ушундай бардык шайлоо тилкелерине жеткиликтүү санда жеткизгенбиз. Ошого карабай айрым бир шайлоочулар балдары менен келип аткан фактыларды байкадык. Айрым шайлоочулар ушул берилген маскаларды такпай андан баш тартып аткан мезгилдерди мындай байкадык. Негизинен ушул баягы коомчулукта белгиленип аткан, биздин эл аралык байкоочулар белгилеп аткан шайлоону ушул эл аралык стандарттарга негизинде өткөндүн мындай белгилесек болот. Угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз, урматтуу угармандар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90.
ушул телефондор аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Эгер сурооңуздар болсо Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан дагы жазып койсоңуздар болот. Байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Уланта берели биз сөзүбүздү. Абдыжапар Гапурович, мына көпчүлүктүн арасында дагы бир кызыккан суроолор болуп атат. Ушул жанагы 17 адам президенттикке аттанган. Алардын ошол жанагы күрөөгө акчаларын коюшкан, кандай учурда кайтарылып берилет, кандай учурда ошол БШКда калат деген суроо биздин Facebook пайдалануучулардан да келген экен. Ушул суроого да жооп берип койсоңуз. Рахмат. Мына сиздер белгилеп өткөндөй бизде каттоодон 18 талапкер өттү. Жана 17си ушул жарышта ушу аягына чейин добуш берүүгө чейин жетти. Шайлоо күрөөсү 1 миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү. Эгерде шайлоого катышкан шайлоочулардын 1%дан көбүнүн добушун алса, ал шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Ал эми Рашид Тагаев талапкер шайлоого жакындаганда чыгып кетти, бирок ал үчүн бюллетендер жасалды, керектүү чыгымдар болду. Анын шайлоо күрөөсү жана 1%га жетпей добуш алган талапкерлердин шайлоо күрөөсү кайтарып берилбейт. Калган мына биздин азыркы алдын ала автоматтык эсептегич урналардын жыйынтыгы менен карап көрсөк, 6-7 талапкер ушул шайлоо күрөөсүн алганга жетет. Ал эми калгандары 11-12си шайлоо күрөөсүн ала албай калат. Угармага байланышкан мыйзамдын негизинде. Угуп жатабыз сизди. Саламатчылык. Абдыжапар мырза, мен биринчиден ушу өзүмдүн атыман анан ушу элдин атынан шуга БШКны куттуктап кетким келип атат да. Чоң рахмат. 10-январда шайлоо бул Кыргызстан тарыхында эң таза, тынч шайлоо. Сиз туура айтып атасыз. Элдин аң сезими өзгөрдү. Мына Кыргызстанда 80ден ашык улут бар. Менин сүйүнгөнүм мына бул 5-октябрдан кийин мен бизде жолу ушул түндүк түштүк деген сөздүктү алдым. Бул элдин аң сезими өзгөрдү. Биз баарыбыз бир эл, бир журт, бир мамлекет экенибизди билдирип атат да. Мына шайлоонун жыйынтыгын карасаңыз, мына Баткенде Жаллама Тошто кандай гана ошо эл колдоп берди мына бир кандидатты мына. Эл өзү ушу Садыр Нуркожоевичти ушу Кудай бизге асмандан баягы көк кочкон эле түшүргөндөй болду да. Баягы бар го шаяртты, көк кочкон түшүптүр деп. Ошондой эле мына баарыбыз колдоп бердик мына. 80% эл колдоп берди. Элдин бул бизге болгон мисалычы Садыр Жапаровго болгон ишеними 80%. Мындай болгон эмес тарыхта. Burada prezidentler röstörlü Tekkebayev'i cedabiröt gibi bulup bu olup da öyle elden sonra öyle koyup koyup şimdi görmedik ayağım ne oldu. Ben aytayım ne bundaydı. İkinci sorum. Siz şu sorunu bir bana düşündürüp veriyorum. Bana mesela ben şunu düşünmeye usta. Bana bu şekilde sizler bayağı revolüsyodan giyin 5. Oktyabr'dan. 20. Dekabr'da parlamento şaylonu bekiti koydular. Doğru mu? Hem olsa canı karşı sile otkanım var ya, elime karşı sile otkanım var. O sanaydı orada. Adı geldik. Parlamentik şayloo hoş geldiler. Eğer de şayloo olsa misal 20. Dekabr'da biz 120 deputat şaylamak istedim. Kaçsınız doğru mu? Alan 5 yılga şaylamak. Alan keyin prezident şaylamak. Alan keyin tazir kanday olur. 5 yıldan keyin başkalarından deputatlar sorup bitmektir. Alan kaçsa reforma kılavuz bile oşal. Kırgızstan'ın geleceği kanday olur. Zakon boyunca eski şaylanıp olsa 20. Dekabr'da parlament. O zaman kanday misli tazir bütüp olsa elde süpürce var mı? Bunu öyle otlayacağız yanağlarına karşı benim teşhir yapacağız. Ademden parlamentik şayloo hoş geldiniz. O zaman kim yapacaksınız siz? Rahmat. Рахмат. Парламенттик шайлоону сиздер билесиздер, Жогорку Кеңеш тарабынан конституциялык мыйзам кабыл алынып, ал токтотулду. Ага ылайык азыркы убакта мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой президенттик шайлоо, референдум болуп өттү Кыргыз Республикасында башкаруунун формасын аныктоочу. Эми менин баамымда кайра ушул элибиз тандап алган мына 80%тан ашуун элибиз ушул президенттик башкаруу формасын тандап алды. Конституциялык кеңешме тарабынан ошого ылайыктуу ушул Конституциянын долбоору жазылып Жогорку Кеңешке берилиш керек. Андан кийин эми бул Жогорку Кеңештин ыйгарым муктарына кирген маселе. Эгерде референдум аркылуу Конституцияны кабыл ала турган болсо, анда референдумду Жогорку Кеңеш
закон кабыл алуу формасында референдумду дайындаш керек. Андан кийин референдум өтүп, андан кийин шайлоо мыйзамдарына негизги кабыл алынган негизги мыйзамыбыз Конституциянын негизинде шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүлөр киргизилип, андан кийин шайлоо болуш керек. Эми бул мен өзүмдүн жеке пикиримди айттым. Мен эми баягы мыйзам аткаруучу органдын өкүлү катары мен өзүмдүн оюмду айттым. Ал эми биз шайлоо комиссиясы сиз белгилегендей, сиз рахмат, жакшы мындай коомчулуктун атынан сиз өзүңүз дагы дайыма ошол массалык маалымат каражаттары тарабынан суроолорду бересиз, өзүңүздүн оюңузду ачык айтып жүрөсүз. Сизге окшогон ушундай биздин коомчулугубузда активдүү биздин жарандардын болушу бул шайлоо процессинин даярдалышына, өткөрүлүшүнө дагы өзүнүн таасирин сезилип турат. Ал үчүн чоң рахмат бааңыз үчүн. Шайлоо болуп өткөн шайлоо бардыгыбызга кут болсун. Жакшы тилек жарым ырыс дегендей, талай күлөжө бизге дагы ошо Facebook пайдалануучулар абдан жакшы өздөрүнүн позитивдүү маанайдагы билдирүүлөр келип атат. Айрымдарын окуп койбойлубу, Салтанат Төлөкова бул Түркияда жашаган замандашыбыз экен. Кутман таңыңыздар менен. Алыскы Түркия мамлекетинен сиздердин радио жамаатына жана кыргыз элиме таза шайлоо өтүшү менен куттуктайм. Жаңа жолдун ишине ийгилик, мамлекетибиз өнүгүп өсүшүн каалайм деген билдирүү жибериптир. Чубак Өмүрбеков жазып атат. Шайлоо таза өттү, уюштуруу жагы, пандемияга санитардык жагы жакшы уюштурулуптур. Эл өздөрү эле келип добуш беришти. Мурдагы шайлоолордо эл келчү эмес, эч нерсе өзгөрбөйт деп. Ошондуктан артып калган бюллетендерди пачкалап салчу. Бул шайлоо таза өттү дейт. Эми дагы бир суроону ушул жерден кийинкилерин дагы окуйбуз. Угарман бар экен, кабыл алып койбойлубу? Макул. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Биши Шайман Таракан. Бүгүн мына шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы чыгып атат. Шайлоочулардын бардыгынын саны 3 миллион болсо, 1 миллион шайлоочу келди. Бул 30% түзөт. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жетишсиздиги деп эсептөгөн болобу ошону. Чет мамлекеттен келгендер 13% добуш бериптир. Бул Кыргызстандын шайлоо ишин жеткиликтүү жүргүзө албагандыктын белгиси деп эсептеймин. Бишкек шаарындагы түтүн, пандемия, проституция жана Бишкектеги мафия группировкаларынын тоскоолдугу бул. Мамлекеттин жеткиликтүү иш жүргүзө албагандыгы эсептеймин мен. Сиздин пикир албетте. Рахмат сизге. Абдыжапар Гапурович, кандай дейсиз? Бул радио арман азыр айрым бир маалыматтарды туура эмес айтып кетти. Бул жалпысынан туура 3,5 миллиондон ашуун шайлоочуларыбыз бар. Шайлоого келип добуш берген бул киши айткандай 1 миллион эмес, 1,5 миллионго жакын. 1,416,485 шайлоочу келип катышты. Бул дээрлик 40% дегенди түшүндүрөт. Ал эми чет өлкөдөгү биздин жарандардын добуш берүүсү буга чейинки саясий кампаниялардагыдай эле болжол менен биз 20-25%, азыр деле 25%га жакын шайлоочу келип добуш берди. Анткени 49,479 шайлоочу тизмеде болгон болсо, азыр кечээки шайлоодо сиз белгилеп өткөндөй 13.000ге жакын шайлоочулар добуш берди. Бул шайлоочулардын 25%-ын түзөт. Албетте шайлоочулардын шайлоого катышуусун жогорулатуу керек. Анткени бул чечимди бир сиз белгилегендей 30% же 40% элибиздин катышуусу менен кабыл албай, аны көбүрөөк сандагы элибиздин чечими болсо жакшы болмок. Бирок бул шайлоого катышуу, референдумга катышуу биздин башкы мыйзамыбызда көрсөтүлгөндөй бул укук. Ал укуктан пайдалануу ар бир жараныбыздын өзүнүн ыктыяры. Мажбурлай албайт эч ким, Албетте. Мажбурлай албайт. Бул шайлоого кел деп да шайлоого бардырбай коюп дагы биздин мыйзамда так көрсөтүлгөн. Бул шайлоо процессине, биздин элибиздин эрк билдирүүсүн, тандоосун жасоосуна эч ким катыштыруу боюнча дагы, ага катыштырбоо боюнча дагы таасир этүүгө биздин мыйзамдар, шайлоо мыйзамдары жана биздин негизги конституциядагы ченемдер жол бербейт. Угарман бар экен айтылып атат, Ооба, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен бир мурунку чыккандарга дагы бир Кудай бир акыйкат сөздү айталы да, бул укмуштай шайлоо болду. Бул чындыкты шайланды. Бир киши бирөөнөн күттөгөн жок. Ар бир кыргыздын атуулуу жүрөгү менен барып добуш берди.
Андан сырткары Кудайым ушу жакшылык болуп атат. Бир улуу муундагылар бир жакшы сөздү сүйлөп, жакшы кептирме кылып, бир жакшы жагына көчөлүчү. Ар ким эле ой-кайкы сөз айтып эле жаман эмес ойду киргизбесинчи. Кыргызстан оңолот, Кудай буюрса. Жакшы заман келет деп айналайында бир жакшы сөзүбүздү, жакшы кебизди чыгарып сүйлөйлүчү. Рахмат. Мындай шайлоо болгон эмес, бул чындык болду, акыйкат болду. Бирөө бирдеге деп айтыш акысы жок. Ушуну айтып коеюн дегем. Рахмат, жакшы тилегиңизге. Жуска тынччылык болсунчу айналайындар. Рахмат. Фатима Жусуповнаныкынан да окуп коелу. Ассалому алейкум, кутман таң. Кыргыз элиме чоң ыраазычылык. Мындай таза шайлоо болгон эмес. Бул элибиздин жеңиши. Жапаров ден соолук өмүр каалайбыз. Жапырт колдоп жардам берелик да гүлдөгөн өлкөгө айланталык. Жардам бере албасак жок дегенде жолто болбойлук. Ак жол алга оомин дейт. Муратбек Мамадалиев да жазып атат. Мамлекетибиз өнүксүн. Жаңы башчыбыз кут болсун, өнүгүү өсү алдыда буюрса Садыр Нуркожоевичке толук ишенебиз дейт. Эми жана жогоруда бир суроо бердим эле Абжапар Капырович, шайлоонун өзгөчөлүгү туурасындачы. Анан менде мындай бир суроо пайда болду да, ой да пайда болду. Мына биздин кечээ күнү, андан мурунку күнү Россиядан келген эл аралык байкоочулар келип биздин радиодо өздөрүнүн ушу ойлорун айтышты, шайлоо кандай өткөндүгүн. Абдан мындай жакшы бир сөздөрүн айтты. Биз абдан мындай бир кубанып да калдык. Эми дайыма эле сында берип ага да көнгөнбүз. Анан жакшы сөздөр айтылса, маанайың өсөт экен да. Анан ошол келген байкоочуларды карасак, бүт баары жаштар келиптир да. Жаш бизге бир 4-төө келди да. Анан мен ушундан улам бир суроо бергим келип атат да. Биздин ушу Кыргызстанда мына борбордук шайлоо комиссиясы андын ичинде сиздердин ролуңар канчалык болсо жаштарды шайлоо процессине аралаштыруу? Мисалы үчүн башка жактарга барганда дагы биздин жаштар ушу байкоочу болуп барышса деген ой келди. Биринчи жагы. Экинчи жагы сиздер дагы бир ушуну айттыңыздар. Быйыл ушул тизменин көбү шайлоочулардын тизмесинин көпүрөөк процентин, пайызын жаштар түзөт депчи. Аны дагы мындай бир жакшылык менен кабыл алып, мындай сүйүнүп калдым да. Ушул жагдайда кандай дейсиз? Туура шайлоону даярдоонун жүрүшүндө борбордук шайлоо комиссиясы бардык биздин элибиздин бардык катмарына көңүл бөлүп, мисалы акыркы убактарда сиз белгилеп өткөндөй аялдардын шайлоо процесстерине катышуусун камсыз кылууга багытталган бир атайын чараларды байкасак болот. Аларга киргизилген мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдөн байкасак болот. Андан сырткары мына жаштардын шайлоого катышуу, шайлоо процессине катышуу, шайлоо комиссияларында уюштуруучулар катарыбы, шайлоочу катарыбы келип кетүүсүн, же болбосо биздин ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын конституциялык укугун камсыз кылууга багытталган иштерди байкасак болот. Бул шайлоо комиссиялары эмес, өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик органдар тарабынан көрүлүп аткан камкордукту, түзүлүп аткан шарттарды байкасак болот. Сиздер белгилеп өткөндөй, чынында акыркы убактарда биздин жаштарыбыз илгери мындай ойлоп көрсөңүздөр, жаштар жөнүндө өзүнчө саясат жүргүзүлчү эле. Жаштардын бир мындай бирикмелери, саясий уюмдары болчу эле. Мисалы комсомол деген ага чейинки бир уюмдарды айтсак болот, коомдук бирикмелерди айтсак болот. Ал эми эгемендүү болгонубуздан кийин ушундай маселелерге көңүл анчалык бөлүнбөй калды. Билесиздер, мурда ушундай жаштар комитети дегендер болчу эле, жер-жерлерде, айылдарда. Ал эми мындай акыркы убактарда мүмкүн экономикалык бир кырдаалдарга байланыштуудур, ар бир катмар өзү менен өзү эле болуп калгандай болду да. Азыр мына байкасаңыздар, акыркы жылдары борбордук шайлоо комиссиясында тизмелер боюнча иштөөнүн мындай бир качественный состав менен да иштөөнү колго алдык. Мына дээрлик 30%-дын тегерегинде шайлоочулар, бул 30 жашка чейинки. Ошо 30 жашка чейинкилерге кичине басым коюш керек болот да. 30 жашка чейинкилер бул сиздердин араңыздарга да аралаштырыш керек болот да. Дээрлик, ооба, мага окшогон эми жаш өткөндөр көп. Бирок жаштарды аралаштырыш боюнча да, жаштарды тартуу боюнча дагы ушундай иштер жүрүп атат. Мисалы, бул бир мамлекеттик органдар тарабынан дагы шайлоону уюштуруучулар жагынан да болуш керек. Анан негизги кызыгуу жаштардын өзүнөн да болуш керек. Эми жаштарды көрүп сүйүнөт экенсиң да, россиялык байкоочулардын арасынан. Мисалы, биз мурдагы шайлоо кампанияларын эске алсак, жалпысынан мына 56-55% тегерегинде шайлоого катышып аткан болсо, жаштардын мына 30 жашка чейинки жаштардын катышуусун биз анализ кылдык. Ал 40-41% түзөт да. Ошон үчүн бир 15%дын тегерегинде жаштарыбыздын өзүнүн шайлоого деген мындай шайлоого катышуусу. Ал эми мындай шайлануучу органдарга, мындай өкүлчүлүктүү органдарга дагы жаштардын болуусун камсыз кылуу боюнча атайын
мыйзамга нормалар кирди. Эми мыйзамга нормалар киргенде ал эптеп эле ушул баягы санын көбөйтүп коюп же болбосо саны боюнча бир көңүл бөлүш эмес, алардын сапаты боюнча дагы жаштардын өзүнүн демилгеси мындай жакшыраак болуш керек. Анын үчүн ушундай өкүлчүлүктүү органдарыбыз мындай бир суктанып бара турган деңгээлде болуш керек да, сапаты жагынан. Ошондо менин оюмча ушул жаштардын активдүүлүгү дагы жогорулайт. Азыр буюрса жүргүзүлүп аткан иштер боюнча менин оюмча бул жаштардын катышуусу, менин оюмча ушул шайлоону азыр эми биз мониторинг этебиз. Келип түшкөндөн кийин тизмелерге кимдер катышкандыгын биз анализ кылып чыкканда, менин оюмча бул болуп өткөн шайлоодо бул көрсөткүч жогору болот. Бизде жана Салтанат Төлөкова деген Турциядагы жараныбыздын суроосу болду эле. Эми Сахалинден сизге өткөндө дагы бир топ суроолорун берген Задикан Сыдыкова. Элибиз чындыкка өтө суусаган экен, аябай сүйүнүп, ыраазы болуп жаткандыгы көрүнүп турат. Бизде да өтө таза өттү Сахалинде дейт. Бирок суроосу бар экен Задикан айымдын. Сахалинде шайлаган добуштарыбыз жараксыз болуп калдыбы? Бизге ошону айта кетиңизчи, бизге ушинтип айтып жатышат дейт. Жана эки чектин тегерегинде дагы көп талкуулап кетти. Болду да. Бул эми рахмат ушунчалык Задикан айым, сиздин ушундай биздеги болуп аткан саясий процесстерге, деги эле ушундай шайлоо процесстерине активдүү катышып атасыздар. Акыркы убактарда биз муну белгилеп атабыз. Анан биздин дагы Борбор шайлоо комиссиясы тарабынан бул биздин чет жакта жүргөн жарандарыбызды өзүбүздүн ушу шайлоо процесстерине катыштырууга болгон аракеттин негизинде, мына өзүңүздөр билесиздер, өткөн шайлоолордун даярдоонун алкагында бир 35 дүйнөнүн башка шаарларына барып, биз ушундай биздин мигранттардын арасында мындай бир биздин диаспоралар аркылуу, биздин майданий чет өлкөдөгү маданий борборлор аркылуу, деги эле мындай ынтымактар аркылуу дагы ушундай ишти жакшы жүргүздүк. Ал эми сиз кызыгып аткан жанагы биздин добуш берүү алгачкы чектердин негизинде бирөө фотошоп кылган окшойт. Ал боюнча чечим кабыл алына элек. Сиздердеги түшкөн шайлоо документтери келгенден кийин, эгерде ошого бир негиз болсо гана жокко чыгарылат. Азыр бизге келген маалыматтар боюнча бизге түшкөн документтердин негизинде ал жокко чыгарууга негиз боло албайт. Бул эми бирөөлөрдүн бир тамашасы болсо керек. Мүмкүн биздин элибиз тамашага дагы жакын эл, мүмкүн ошентип бир тамашага салайын десе керек. Ал эми биз аймактык шайлоо комиссиясы мындай эгерде веский основания болсо гана бир анын үчүн чечимдерди кабыл алат. Кызыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Угарман бар, Ооба, бар экен, катары менен кабыл алып койгула. Эки угарман бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат. Рахмат. Биз аябай ыраазыбыз ушундай таза шайлоо өткөндүгү үчүн. Кубанычта болуп, жүрөгүбүз тазарды. Эртеси өзгөчө, эртеси ынтымак күн дегенде баарыбыз сүйүндүк деле ушундай. Деги ушул жылы ынтымактын жылы деп койсо деле эң жакшы болот эле. Бул элдин жүрөгү ачылды, кубанычта болду. Эми эркин жашайбыз. Эми жакшы болот деген чоң үмүттөрүбүз бар. Сиздердин ишиңиздерге да ийгилик каалайм. Аябай таза өттү шайлоо. Бул карапайым элдер өзгөчө биз сүйүнүп атабыз, жаңы конуштарда жашаган адамдар. Эми сиздерге бир суроода могу жаңы конуштагы келгендердин мисалы 2% шайлап калышты, калгандары дагы ушунчалык үмүт менен шайлайбыз деп ойлоду эле, айла жок бизмеде болбой калышты. Болбосо барат элек, биз дагы шайлайт элек, Садыр Жапаровду колдойт элек деп канча киши калып калды. Только эле немеси жок, пропискасы жок, 2% барып калышты. Мисалы бир конушта, мисалы Ак Босоо конушунда аз эле пропискасы бар адамдар болуп калышты да, калгандары калып калышты. Түшүнүктүү. Биз абдан сүйүнүп атабыз. Эми жаңы президентибизге ишинде ийгилик, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Рахмат бизди укканыңызга. Чыкканыңызга кийинки угарманды угалы. Угуп атабыз сизди. Болсо эң жакшы болот эле. Кийинки угарманды угалы. Сизге рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатам. Билгизебиз да. Кабарды убагында берип турдуңуздар. Шайлоо эң жакшы өттү. Садыр Нуркожоевичти куттуктайбыз. Кыргыз эли бүт үйүнүп атат. Таза өткөндө. Мындай шайлоону мен деле канча катыштым, өткөн эмес. Акча роль ойногон жок. Эч ким актасын көчөрүп барган жок. Кээ бир шыбыр сөздөр болуп атты башка немеде, бирок эч ким анда болгон жок. Эгерде
кийинки парламенттик шайлоодо дагы ушундай өтө турган болсо, анда биз тазалана баштайбыз да. Баштакыдай грязный шайлоо уже унутула баштайт. Эми демократиянын жолуна эми түшкөндөй болуп атабыз. Жана Алим Төрехан айтып атпайбы? Ал башта бир сүйлөгөндү уккан. Избиркомду отставкага деп кыйкырган. Андай кыйкырыктын эмне кереги бар? Избирком отлично иштеди. Садыдабеков, Бегматов, башка член избиркомдун секретары бүт ыраазычылык билдирген. Рахмат, жакшы иштей бергиле. Кийинки шайлоодо иштесеңиздер ийгилик болот. Рахмат. Рахмат сизге дагы, бизге атайын убакыт бөлүп бизди угуп атканыңызга Абдижаппар Гапарович, ушундай жакшы сөздөр сиздер чарчап турган учурда аябай жакшы мындай бир дем берип стимул берсе керек деп ойлойм да. Анан чоң рахмат биздин радио каармандар биздин системабыздын ушундай тазарып баратканына, ушундай көңүл назар салып турушат. Чоң рахмат каалоо тилектер үчүн. Бизди мындай бир дагы шыктандырат, дагы жакшы иштегенге. Ал эми мына радио каарманыбыз жаңы конуштагы биздин жарандардын проблемасын айтпады. Чындыгында мына бул форма 2 менен бул маселе билинбей келген да буга чейин. Кече форма 2-ни башка максатта пайдаланып жиберишти. Ошондон кийин мындай бир чын эле бир башка бир жолун табышыбыз керек экендигин бул биздин жаңы конуштагы баягы жаңы конуштар шаарга карата статусу жок болгон үчүн ушундай маселелер чыгып атат. Менин оюмча бул өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте ал жерлердин статусун аныктоо же болбосо алардын конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилиш керек сөзсүз. Биз сунуштарды бердик, мындай бир областтын ичинде форма 2 колдонулбаса деп. Мисалы, Чүй областынын ичинде форма 2 менен өзүнүн дарегин алмаштырбаса. Ал эми Баткенден, Ош нарындан, Таластан келген жарандар үчүн бул форма 2-ни колдонсо деген сунушту бердик. Тилекке каршы жогорку кеңеш убактындагы мындай кыска болуп калды, тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизилбей калды. Жок дегенде ошого окшогон бир нормаларды киргизүү менен биз ал жарандарыбыздын укугун камсыз кылсак болот да. Бул жок эле дегенде. Ал эми жанагы статусун аныктоо боюнча биздин жергиликтүү бийлик органдарыбыз ушул ал боюнча иштерди жүргүзүш керек, алардын статусун аныкташыбыз керек. Абдижаппар Гапарович, келечегинде балким мына технологиядагы аябай өнүгүп атпайбы? Санариптештирүүгө өтүп атабыз. Мисалы, көпчүлүк ошол шайлоочулардын арасында айтылды, жанагы биометрикалык маалымат тапшыргандан кийин өлкөнүн кайсыл жеринен болсо дагы шайлоого катыша берсек, кайра кайталап добуш берүүгө ансыз деле мүмкүнчүлүк болбойт да деп. Демек, технологиянын өнүгүшү менен дагы бир жакшы жолдору табылып калар, Албетте, азыр жогорку кеңештин кароосунда бир эки варианттагы мыйзамдардын долбоорлору бар. Ал долбоорлорду мындай бир мыйзам катары кабыл алынгандан кийин тиешелүү технологиялардын өзгөрүшү менен аларды киргизүү менен бул камсыз кылса болот. Азыр ушул мыйзамдагы нормалардын чегинде ушул катталган жеринде гана добуш бергенге укугу бар. Ошон үчүн бул норманы, бул тартипти сакташыбыз керек. Ал эми сиздер белгилеп өткөндөй, бул биометрикалык маалыматын тапшырган болсо, ал биздин жарандар каалаган жеринде, өздөрү жүргөн жерде добуш берүүнү камсыз кылуучу бир атайын нормалар даяр, ал боюнча иштесек болот. Сиздерде мындай анализ болдубу? Мындай биометрикалык маалыматтарын тапшырбай калгандар да бар да? Албетте, жана шайлоочулардын арасында. Албетте, биздин шайлоочулардын азыр 18 жаштан жогорку жарандарыбызды эске алсак, бул 4 миллионго жакын биздин жарандар, 3 миллион 900 миңдин тегерегинде шайлоочуларыбыз бар. Жарандарыбыз бар. Ал эми шайлоочулардын тизмесинде мына сиздерге маалым болгондо 3 миллион 563 миң шайлоочу кирди. Бул где-то бир 300 миңдин тегерегинде, 200 миңден ашуун 300 миңге жакын жарандарыбыз дагы эле тизмелер шайлоочулардын тизмесинде жок экендигин айгинелет. Бул эми негизинен тышкы миграцияда жүргөн жарандарыбыз, анан кийин айрым жарандарыбыз ушул өзүнүн биометрикалык маалыматын республикабыздын аймагында дагы, ичинде дагы тапшыра элек жарандарыбыз бар. Менде бир суроо бар эле, бирок угарман байланышка чыгып калыптыр, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы, Талай Гүлдөр, Абдижаппар мырза, жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Куттуктаймын, аман болгула, силерге чоң рахмат. Ошо жаңы жылыбыз берекелүү, бактылуу, бир даңазалуу жыл болсун деп каалайт элем. Мен эне катары агартуу тармагында 40 жылдан бери иштеп келе жаткан адам катары ошо Садыр инимди колдодум. Эли журтубузду, Кыргызстаныбызды бир жакшы жолго, туура нукка салат деп ишенемин.
Садыриниме узун өмүр, жакшылыктарды каалайм. Жалган жала бөөдө кырсыктардан сырткары болсун. Рахмат. Шайлоо абдан таза, майрамдагыдай болду. Бардыгыңарга чоң рахмат. Рахмат. Алмазбек Айтемиров дагы шайлоо өтө таза өттү деп билдирип жибериптир, окуп коелу. Алмазбек Айтемиров деген угарманыбыз. Окуйсуңбу? Дагы бар экен Аида Куштарова. Шайлоо таза жана так болду. Элибизде тынчтык болсун, жашообуз оңолуп, мамлекетибиз гүлдөп өнүксүн. Бирок бюджет жана өлкөбүз оор абалда турат. Урматтуу элим, жардам берели, сабырдуу бололу. Элден суранып кетем, эч болбогондо тоскоол болбойлу дейт. Туура, саясий маданиятыбыз дагы бул өзгөчө бир мааниге ээ. Чынында элдерибиз азыр мынакей баары тең каалоосу ушул мекенибиз өссүн, анан бир тынчтык болсун, бир тынчтык менен андан ары кетели деген жакшы тилектерин билдирип атпайбы. Абдипар Гапарович, жана мына биздин угармандарды деле уксак, баары эле ушу шайлоо таза өттү, жакшы өттү деп атат. Мына кече күнү көптөгөн эл аралык байкоочулардын миссияларын башчыларынын билдирүүлөрүн уктук, аларды маалымдадык. Мына ошолордун арасында ОБСЕ деп коебуз, Европа коопсуздук келишим уюмунун байкоочу миссиясынын башчысы. Мына ушул саясий жактан алганда да, экономикалык жактан алганда да Кыргызстанда ушундай кыйын абал болуп турганда, шайлоо атаандаштык мүнөздө өткөнгө ушул Кыргызстандагы баягы укуктук базасы мүмкүнчүлүк берди деген өзүнүн оюн билдирди да. Демек, бизде укуктук база, мындайча айтканда, бул жагынан жакшы жолго коюлган экен. Ошон үчүн биз көптөгөн мындай шайлоолорду башынан өткөрүп жатабыз деп айтсак болобу. Мына дүйнөлүк практикада кандай? Ушул жерде бир экинчи дагы бир суроом бар. Бул көпчүлүгүнүн азыр соц тармактарда дагы аябай активдүү мындай бир талкууга алынып атат, Талайгүл. Демек, укуктук жагдайыбыз жакшы деп жолго коюлду деп жакшы деп сүйүнгөнүбүз менен баягы жаңы конституция эми иштелип кабыл алып кала турган болсо, кайрадан ошол жаңы конституцияга ылайык президенттик шайлоо болуу мүмкүндүгү бар деген айрым эксперттер өздөрү мында белгилеп атышат. Кандай дейсиз, сиздин пикириңиз? Эми мен сиздин биринчи сурооңуз чындыгында мына ОБСЕнин БДИСП деген атайын миссиясы бар. Акыркы шайлоолордо ушул миссиянын бир жакты мен мындай бир чет өлкөлөрдө дагы болгон шайлоо процесстерине катышкан киши катары бул тармакта көптөн бери жүргөн киши катары айтат элем да, бул БДИСП ОБСЕнин БДИСПси бул миссия эч убакта мен бир жерде мындай бир оң корутунду бергенин көргөн эмесмин да. Ал эми акыркы биздин өткөрүлгөн шайлоолордо биздин шайлоонун ушул демократиялык принциптердин жана эл аралык мындай стандарттардын негизинде өттү деген бир сөз менен айтканда ушундай принциптерди сактоо менен өттү деген корутундусу бизге официалдуу келди. Андан сырткары эми сиздин экинчи сурооңуз эми бул негизи биз баягы башкаруунун формасы аныктагандан кийин ошого жараша биздин негизги мыйзам болуш керек. Анан негизги мыйзамдан кийин негизги мыйзам кабыл алгандан кийин ошого жараша бардык тармактагы бул шайлоо системасындагы шайлоо мыйзамдары да, башка мыйзамдарга да, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдар, өзүн өзү башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамдардын бардыгына өзгөртүүлөр киргизиш керек. Анткени биз буга чейин мындай бир референдумду өткөзгөнүбүздө сиздердин баардыгыңыздар маалыматыңыздар бар. Буга чейин бир 8-9 референдум өтүп келген болсо, ал жерде бир эле маселе болот эле, ага ооба же жок деп. Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу болобу, же болбосо конституцияга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу мындай референдумдарды өткөргөнүндө ушундай бир эле маселе болчу эле. Мындай альтернативалуу маселе менен биздин элибиз референдумга катышып көргөн эмес да. Биз үчүн дагы шайлоону уюштуруучулар үчүн дагы мындай тандоонун жасалышы мындай күтүлгөн эмес да. Буга чейин биз стандарттуу ушундай референдумдар өткөрүп жүргөнбүз. Мындай альтернативдүү варианттар сунуш болгон эмес. Ушуга жараша мен оюмча сөзсүз мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Андан кийин биз ошол киргизилген өзгөртүүлөргө жараша баягы подзаконный актыларыбызды өзгөртүп, мен оюмча бул процесстер биздин алдыбызда, бул жогорку кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бул иши мындай көп эле болот. Суроо бар экен угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар Талайгүлдөр. Саламатсыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен Бишкектен эсен. Бирге болсун. Бүгүн 12 январь 21 жыл экенине кандай ишенсек, кечеги өткөн шайлоодо
так туура өттү. Анын жыйынтыктары менен макулбуз деп, эгер биз Кудайдан үмүтүбүз болсо ошондой гана ойдо болушубуз керек да. Анын башкача ойлогонго биз Кудайдын астында бир дагы мен кыргызстандыкмын деген пенденин акысы жок. Бул биринчи оюм. Таза өттү деп атасыз демек, э? Ооба. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бирибиз жакшылыкты өзүбүзгө, жакшылыкты элибизге, жакшылыкты журтубузга каалаганга биз адам катары милдеттүүбүз. А бирок сынды дагы айтса болот, эгер ошол сын туура, сындын бир негизи болсо да, анан бир көтө бир орустун бир сөзү бар, аны айтпай эле коеюн, бир букванын А тамгасын угалып деле кыйкыра бериштин кереги жок. Анан кийин эми аны ар бир адам өзүнүн уяты менен жашайт экен, ал өздөрүнүн билсин эми. Эгер ошол кишилер азыр радиону угуп аткан болсо, анан дагы экинчи айта турганым, тилекти айтканда да, каалоо, жакшылыкты каалаганыбызда ойлонуп туруп сүйлөсөк. Жана эртең менен бирөө азыр сокулуктан менен кыйкырып сүйлөбөдү. Асмандан түшкөн кочкор дейт. Ал кочкор башка максатта түшкөн да. Ага салгыштырбаш керек. А бизге мош биз үчүн бир кут деп атасак болот. Башка деп атасак болот. Андан эми жакшылыкты каалашыбыз керек. Бирок сасырганда ойлонуп туруп жасайлык да. Рахмат сизге. Сизге дагы рахмат. Ошо дайыма эле ошо өлкөдө угармандар арасында жакшы нерсени талашып турсак жакшы болот эле. Мындай позитивке да чакыргыңыз бизге абдан жагат. Абдижапар Капырович, комментарий айтасызбы? Бизде бир суроолор бар экен, окуп койбойлубу эже? Дистанционный шайлоого өтсөк, көптөрү шайлап калат, өткөнгө аракет кылып дейт. Сураныч, парламенттик шайлоодо таза иштегиңиздер. Ийгилик каалайм. Дагы бир угарман, Бектурсун Калдаров. Келечекте добуш берүүнү электрондук форматка өткөрсө болобу, смартфон аркылуу эле дейт. Бул дагы келечектин иши. Келечектин иши дайыма шайлоо процессин даярдоодо ушундай биз алдыңкы технологияларды, алдыңкы тажрыйбаларды колдонгонго аракет кылабыз. Мындай маселелер дагы күн тартибибизде бар. Жогорку кеңеш дагы бул боюнча бир нече мыйзамдын долбоорлорун даярдап атышат. Салтанат Сакенова, таза шайлоо болду. Ар бир талапкерге бирдей мүмкүнчүлүк берилди. Бул дагы жаңы кадамдар, чоң ийгилик дейт. Нурзада Керимбаева, шайлоо таза өттү, эч ким муну шайла, тигини шайла деп келген жок. Каалообуз менен барып, үй бүлөбүз менен шайладык. Келечекте Кыргызстаныбыздын иши оңолуп кетсин деп. Сапарбаева Айканыш, сиздерге чоң рахмат. Пейлибизге жараша шайлоо абдан таза өттү. Бул жакка тынчтык, ынтымак, биримдикти аздектеген аң сезимдүү коом бололу. Кийинки шайлоолор дагы таза өтсүн деп сиздерге дагы бир чоң ишеним кайрадан артылып атат окшойт. Рахмат, каалоо тилек үчүн рахмат. Биз аракет кылабыз, мындан ары дагы ошо элдибиздин каалоо тилегин ушундай рекомендацияларды укканга, алар боюнча иш кылганга биз аракет кылабыз. Биз эми убактыбыз да азайып баратат, Абдижапар Капырович. Мына негизи эле быйыл шайлоо дагы өтөт окшойт, мына парламенттик шайлоодо келатат да. Көз ачып чумганча ал убакыт эле келип калат. Анан кийин азыр ошол эл аралык миссиялардын башчыларынын сиздерге берип аткан сунуштары да болуш керек. Ошол эле учурда ошондон дагы бир анализ жасап, жыйынтык кылып, кийин дагы бир жакшыртуу маселесин дагы сиздер карайт болушуңуздар керек. Негизи эле мына Астанада дагы парламент шайлоо өтпөдү Казакстанда. Ал жака сиздердин дагы өкүлүңүздөр барды байкоочу болуп. Сиз дагы ошондой байкоочу болуп, тиги бул шайлоо процесстерине катышып көрүп жүргөн адамсыз. Негизи эле дүйнөлүк практикада кандай? Мында мен кечээ күнү бизге келген ошол эл аралык россиялык баягы байкоочулар менен сүйлөшүп калдым да Талайгүл. Негизи эле мындай салыштыргылачы, Кыргызстанда кандай деп мындай биз ушундай бир жакшы бир достук маанайда сүйлөшсөк айтып атат да. Жакшы дейт да, мындай чынында башка өлкөлөргө караганда чын эле жакшы дейт. Бирок ошондой болсо да эмне жетишсиздиктер бар бизде? Албетте бизде шайлоону уюштуруучулар катарында эле, шайлоочуну уюштуруучуларга деле, анан шайлоо процессин катышуучулары, талапкерлерде, анан биздин шайлоочуларда ушул биз шайлоо комиссиялары эле эмес, жалпы биздин бийлик өкүлдөрү дагы биздин ушул саясий маданиятыбызды жогорулатуунун үстүндө иштешибиз керек. Ал үчүн биз мындай бир эл аралык тажрыйбаларды жана өзүбүздүн бүгүнкү коомго жараша коомдогу өзгөртүүлөр менен бир кадамда басышыбыз бул учурдун талабы да. Анткени сиздер белгилеп өткөндөй, мына кечээ күнү Казакстанда парламенттик шайлоо өттү. Башка жерлерде дагы жакында эле ушул пандемия шартында деле бир топ мамлекеттерде ушундай шайлоолорду өттү. Ага жараша биз жана белгилеп өткөндөй жөнөкөй эле мисалы бул жеке корголчу каражатты
жөн эле берип атса ошону пайдаланбай эми буга окшогон маселелерибиз көп. Бул боюнча биздин бийлик өкүлдөрү деле мындай өкүлчүлүктүү өкүлдөрүбүз, мыйзам чыгаруу, аткаруу бийликтери бул боюнча аткара турган иштер дагы бар. Биз аны билебиз. Мына жөн эле мындай бир электрондук добуш берүүнү айтып атсак, же мына азыркы шартка жараша шайлоочулар менен жолугушууларды талапкерлер көрдүңүздөр. Мурда стадиондордо концерттер менен, спорттук бир мелдештер менен коштолгон жолугушуулар азыр дээрлик бир массалык маалымат каражаттары аркылуу, социалдык тармактар аркылуу болгонун моюнга алышыбыз керек. Дээрлик мындай бир эки талапкерден башка талапкерлер элдер менен жолугушууну дээрлик өткөзгөн жок да. Биз массалык маалымат каражаттарын мына мамлекеттик телерадио компаниялары тарабынан уюштурулган акысыз эфирдик убакыттар, печатный площадьтар бул кенен ошол биздин талапкерлерге элге кайрылуулар жасоо үчүн же программасын элге жеткирүүдө ушундай чоң бир аянтча болуп берди. Аны биздин талапкерлер, шайлоо процессинин катышуучулары, референдумдагы демилгелүү топтор бул площадкадан кеңири пайдаланды. Ушундай форматтарга өтсөк, биздин мисалы мүмкүн баягыдай элдерди автобустар менен чогултуп концерттерге муну кабыл албай калдык окшойт. Чогултуп атат деген дооматтар болбой калат. Мүмкүн керектүү материалдарды кээ биркилер мисалы жолугушууга саат мынчада экен деп жумуштарын калтырып коюп барыш керек болот. Ал эми шайлоочуларыбыз эгерде ушул башка форматты, массалык маалымат каражаттары, социалдык тармактарды мындай бир колдонууну мындай колго алсак, мисалы бир бош болгон убагында, өзүнүн башка иштери жок болгон убакта кенен таанышып алганга, алардын программасы менен таанышканга мүмкүнчүлүк, маалыматты кенен алганга мүмкүнчүлүк болот да. Абджапар Гапурович, убактыбыз абдан кыска болуп атат. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен катар эле башкаруу формасын аныктоо боюнча да жыйынтык чогуу чыгат да, Эми чогуу эмес, экөө үчүн өзүнчө процедуралар бар. Аларды аныктоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу, шайлоонун натыйжасы, референдумдун натыйжаларын аныктоонун өзүнүн жол жоболору бар. Буюрса мына мен жана белгилеп өткөндөй мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарышыбыз керек. Ал эми алда канча эртерээк болот. Ал эми референдумду дагы элибиздин чечимин дагы биз кыска мөөнөттө эми баягы 20 күн, 30 күн дегенди созбой, созбой биз мына технологиялардын жардамы менен эртерээк эле чыгарабыз жана элдин чечимин биз расмий жарыялайбыз буюрса. Инаугурацияга дагы убакыт болуп калат ошондо. Муну да ойлонуп атасыздарбы? Мыйзам боюнча шайлоонун натыйжасы аныкталгандан кийин, расмий жарыялангандан кийин 1 айдын ичинде өткөрүлөт деп. Бул жаңы шайланган президенттин ишке кирүүсүсү боюнча ушундай 1 айлык мөөнөттө деп көрсөтүлгөн. Ошого жараша биз президенттин аппараты менен азыр биргеликте ал боюнча дагы биз мындай уюштуруучулук, практикалык иштерди баштайбыз. Эми бизде дагы суроолор өзүнүн пикирлерин жазгандар да бар экен. Койбойлу, андай окуп коелу. Нурия Үркүнбай, блокчейн киргизсек жакшы болот эле, шайлоого көптөр катыша албай калышты. Муну Садыр Жапаров айткан үчүн эле эмес, дүйнө жүзүндө ушундай система иштеп жаткандыгы үчүн дейт. Эленора Турдубекова, БШК мүчөлөрү эмне себептен парламенттик шайлоодон кийин иш алып барууга моралдык укугу жок экенин түшүнбөдү дейт. Бул суроо боюнча сиз көп жолу жооп бердиңиз окшойт, ушул эле студияда. Анда уктурууну жыйынтыктайлыбы, Талайгүл эже? Жыйынтыктайлы, албетте бизде мындай мүмкүнчүлүктөр бар да, жаңы технологияларды киргизгенге да, туурабы? Буларга мындай бир кыска бир жообуна да берип коелу. Албетте биз технологиялар, бул шайлоо процессин уюштуруунун жаңы ыкмаларын, өзүбүздөгү тажрыйбаларды колдонуу менен жаңы ыкмалары боюнча үстүндө иштейбиз. Мындан кийин мыйзамдык база боюнча дагы, уюштуруу боюнча дагы бул каалоо тилектерди жана заманга ылайык биз уюштурууга жетишебиз деген оюбуз бар. Анан айрым бир шайлоо процессинин катышуучулары мына азыр кайрылып аткан моралдык укук боюнча дагы биздин жоопкерчиликти өзүбүз сезебиз. Ал боюнча эгерде мен өзүмдү алсак, эгерде ушундай мен ушундай өзүмдүн милдетимди аткара албай калган убакта мен
өзүм эле чегинем деген оюм бар. Мен өзүмдүн жеке мындай баам боюнча азыр мен өзүмө Тагылган милдетти аткарып атасыз. Бирок чегинүүдөн мурун жанагындай жаштарды дагы мындай бир процесстерди туура түшүнгөнгө, ушул шайлоо мындай бир өткөргөнгө дагы даярдаш керек да. Албетте, мына Эленора айым дагы мындай шайлоо процессине катышуучу катары бир катышып көрдү менин оюмча. Ал шайлоонун мыйзамдарын так аткарышыбыз керек биринчи кезекте. Анан аткарбайлынан бирөөгө мындай бир эме кыла берген да менин оюмча. Рахмат анда Талайгүл жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул таңкы бурулуштун негизги маселеси болду. Биз бүгүн шайлоонун акыркы жыйынтыктарынан кабар алдык, маалымат алдык. Биз менен Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Бекматов Абжапар Гапурович болду. Абжапар Гапуровичке ыраазычылык билдирели. Уктурууну Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова алып бардык. Режиссердук пультта Чынара Асылбекова жана Азиз Чокморов болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Ал эми сизге ыраазычылык. Ийгилик каалайбыз.